Саламатсыздарбы, сиздер менен Арген Артур. Мен МВ компаниясында независимый предпринимательмин. Бүгүн мен өзүмдүн жеке оюмду, жеке практикамды сиздерге көрсөтө кетейин деп атам. Бүгүнкү теманы ошондуктан кантип 200-300 балл ай сайын мен өзүм жеке жасайм. Ошол боюнча айта кетейин. Компания МВ деле мажбурлабайт сиздерди мынча балл жаса, тыйынча балл жаса депчи. Бул просто өзүбүзгө ийгиликке батыраак жетиш үчүн схема да, мындайча айтканда. Эгерде сиз ушунча оборот жасап турсаңыз, жакшы акчага, путешествие, автомобиль, чоң бонустарга жетип турасыз. Анда эмесе баштап кетели, бирок баштаардын алдында бир суроо бар. Тармактык маркетингке негизи акча кайдан түшөт? Албетте сиздин обороттон түшөт. Сиздер жеке жасайсыңар жана команда менен жасайсыңар. Балык башынан деген сымал, албетте, эгерде сиз жеке жасап турсаңыз, аркаңызда адамдар дагы оборот жасап башташат. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек экен? Биз жеке балл жасаганды үйрөнүшүбүз керек экен. Анда эмесе кеттик. Биринчиси 4 түрүн жазып койдум. Биринчиси 200-300 балл жасаш үчүн эмне кылабыз? Өзүбүзгө алабыз. Албетте МВ компаниясынын аябаганда экологический таза, экологиялык жактан таза, продукциялары качествосу аябагандай жакшы дегендейчи. Канчалаган тесттерден өтүп турат. Ошондуктан ушул продукцияны эмне үчүн биз албайбыз? Туурабы? Мисалы кадимки пасталарды алганда тиштин эмальдарын кетиргендин ордуна биздин пастадан алып, өзүбүзгө балл түшөт, акча түшөт. Өстүп паста менен колдонгон жакшы. Ошондой эле порошогу бар дегендейчи. Ошондой эле напитоктору бар, ошондой эле посудасы бар. Биз посудасын өткөндө алдык аябай сонун экен, майга тузга азыр эконом болуп жатат. Туурабы? Аябай жакшы продукция. Эми биз эмне кылабыз? Өзүбүзгө алганда, мисалы биз бир 4000 сомго айына өзүбүзгө алып койсок болот. 4000 сомдон бир керек болсо даже 10 000 сомго чейин деп коеюн. Анткени бир эле биз өткөндө набор посуда алдык. Бул уже 25 000, 30 000 сом болду. Көрдүңүздөр, уже канча балл болуп кетет. Эми 4000 сом бул примерно бир орто эсеп менен 40 балл болот. Же 100 балл болот дегендечи. Көрдүңүзбү? Ушундай оборот өзүбүзгө алып отуруп эле, өзүбүз ичип, өзүбүз жеп, өзүбүз колдонуп отуруп эле биз балл жасайт экенбиз. Бул баллыбыз кайра акчага айланып кетет. Туурабы? Экинчиси болсо дайыма алчу кардарлар. Биз ушундай адамдарды тапканды үйрөнүшүбүз керек. Биздин атайын өзүбүздүн курстары бар, тренингдерибиз бар. Кантип кардарды табуу жана кантип кардарды өмүр бою сизден алчудай кылып коюу дегендейчи. Бирок бүгүн ал темада эмес. Бүгүн кайсы пункттар менен 200 балл жасайбыз, ошол боюнча айта кетейин. Дайыма алчу кардарлар. Атайын дайыма алчу кардарларга бир база керек да. То есть WhatsApp'тан группа болобу, же Telegram'дан группа болобу, өзүңүздөр билесиздер, чыгылып бир группа түзөсүздөр дагы, дайыма алчу кардарларды ошол группага киргизесиздер. Андан кийин качан мисалы мен балл жөнөтөрдү же болбосо товарга барарда постоянно жазып коем, ушундай кимге товар керек, заказдарыңарга айткыла десем эле мага заказдар келет, эртеси акча салышат. Жана ошол акчаны алып товарды алып келем дагы аларга ар бирине таратып берем. Мына ушундай опыт бар. Кааласаңыздар менин опытымды колдонсоңуздар болот дегендей. Дайыма алчу кардарлар эми бир 6000 сомдон 8000 сомго чейин алышат. Бирок эми аябай чоң деле алгандар бар, кээде менден фильтр алып калышат, посуда алып калышат, 40 000 сомго, 50 000 сомго дегендейчи, 20 000 сомго алган кардарларым бар дегенде ай сайын. Бирок мен азыр сиздерге мына ушуну эле көргөзүп кетсем, бул жерде эмне 60-80 балл уже сиздердин чөнтөгүңүздөргө, сиздердин оборотуңуздарга кошулуп калат мындайча айтканда. Дайыма алчу кардарлардан. Буларды тапканды билишибиз керек, бул адамдар менен иштешкенди да билишибиз керек дегендейчи. Жакшы отношение менен, туура так убагы менен дегендейчи. Андан кийинкиси жазылган кардарлар. Жазылган кардарлар, эгерде астыңызга адамдар жазылса, бекер контракт деген бар бизде, жана ошол астыңыздан адам бекер катталса, мындайча айтканда 15% сиздер скидка аласыз. Сиздин партнерлоруңар скидка алат. То есть ар бир эле магазинде мынча 15%, мына 15% скидка, бул нанга 15% скидка, бул порошок 15% скидка деп ар бир магазин эле бере бербейт. Мына МВ компаниясы сиздерге ушундай 15% скидка продукцияга берип атат. Бүт продукцияны өмүр бою сиз ушундай скидка менен алып баштайсыңар. Катталуу беп-бекер.
Менин оюмча мындай алгандан көрө катталып эле алып алганыңызда жакшы акчаларды орто жолдон таап каласыздар го деп ойлойм. Акча тапкандан мурда сиздер эмне бал дагы иштеп таап койсоңуздар болот. Эми мында орто эсеп менен бир 5000 сом, 6000 сом деп коеюн, 50 бал, 60 бал. 50 бал, 60 бал адамдар жасашат. Менде бир астында жазылган катталуучум, партнерум, клиентим мындайча айтканда жазылган кардарым. Өткөндө бир жолу 100 балга алган, эми максимально 100 балга чейин жетти 2 жолу. Андан башка пока 100 балга жете элек, бирок 5000 6000 сомго 50 бал 60 бал түшүп турат ай сайын дегендейчи, мындайча айтканда өздөрү бир жазылып коюшат, анан каалаган маалында каалаган товарын ала беришет дегендейчи. Ошондуктан бул адамдарды дагы көп топтоп жазып бериңиздер. Бул адамдар дагы сиздерге албетте керек. Андан кийинкиси айткандай эле жаңы кардарлар. Жаңы кардарлар. Көрдүңүздөр, мен ар бир жерге кардар эле дей бердим. Чын айтканда кардарлар да бизге керек. Кардарсыз биздин оборот жүрбөйт. Кардарсыз бизде мындайча айтканда бизнесибиз деле шашпай болуп калат. Ошондуктан биз ар дайым кардар менен жүрүшүбүз керек да. Жаңы кардар бизге дайыма керек. Мүмкүн бизге определенный, может быть, вот ушу жаңы кардарлар канча бал жасайт? Мисалы, жаңы кардарлар орто эсеп менен 4000 сом болобу, 6000 сом болобу жасашат деп коюңуз. Ай сайын жаңы кардар канча көп болсо ошончо жакшы, ошончо көп оборот болот. Бирок эми сиз мисалы орточо иштеп койдуңуз 4000 сом, 6000 сом, бул 40-60 бал таап койдуңуз. Оборотуңузга кошуп койдуңуз дегендейчи. А эгерде элестетиңиздер, мындан дагы көп болсо, мындан дагы көп бал сиздерге түшө берет. Эми жаңы кардарды кантип табабыз? Бизде магнит продукциялар бар. Алардын бири мен жакшы көргөн бул напиток XS. Дайыма жанымда ала жүрөм. Суусап кеткенде, энергия керек болгондо бул биздин тонизирующий напиток, тонус берет. Ачам дагы, ичип баштайм. Ичип баштатканда менден сурашат да, бул эмне продукция деп. Бул ушундай МВ компаниясынын мен жакшы көргөн энергетический напиток, аябай жакшы. Б-комплекс витаминдери менен, экстракт женьшень бар составында. Десем эле алар эмне кылышат? Алар, ой, жакшы экен. Мен МВде порошок гана барго десем, ушундай да энергетиктер бар турбу? Ами депчи. Келиңиз, дагы эмне продукциялар бар депчи. Мындайча айтканда бул магнит. Дагы эмне продукция бар деп сиздерге тартып атат. Анан эмне кыласыңар? Мына ушундай деп көргөзөсүңөр. Кийин дайыма алчу кардарларга кошосуңар. Андан кийин жазылган кардарларга кошуп койсоңуздар болот. Мына ушул 4 нерсе менен биз канча бал жасадык азыр көрөлү. Биринчиси менен жакшы иштеп коюп 100 бал жасадык, экинчиси менен 80, 180, 60 бал 240 жана 60 бал 300 бал. Ушинтип эле мындайча айтканда оп-оңой эле сиздер 300 балды жасап коесуздар. Сиздер менен болгон Арген Артур. Ылдый жака лайк басып коюңуз дагы, комментарий жазып коюңуз. Сиздер ушундай оборотто оңой эле жасайсызбы, же болбосо жасабайсызбы дегендей, жана ар бир партнерыңызга жөнөтүп коюңуз. Үйрөнүшсүн, ушинтип оборот жасаса болот экен.